маалымат берип коеюн жыйындан. Жыйын албетте жабык өтүп аткан өкүнүчтүү. Жыйын ачык болсо жакшы болмок. Эми ал жактагы барган 200дөн бир аз ашыгыраак 300дөй адам болжол менен ошолор эле өлкөнүн тагдырын чечпейбиз да. Мен деле барбай эле коеюн дегем, бирок өз көзүм менен көрөйүн, кандай артыкчылык, кемчиликтер бар. Мүмкүн чын эле биз ичкүйдүүлүк кылып атабыз оппозиция болуп деп ойлоп баргам. Жок, берген суроолорго жоопту тагыраак бере алышкан жок, ынандыра алышкан жок. Бир жакшы жыйынтык бар. Ал кандай жыйынтык десеңер, мен үчүн жакшы жыйынтык. Мен дагы мурдагыдан дагы көбүрөөк ынанып чыктым, көзүм жетип чыкты. Бизди алдап атканы, биз аягына чейин туруш керек экенибизге көзүм жетип чыкты. Ушул жыйынтык мен үчүн мындай жемиштүү болду. Анан берилип аткан суроолордун ичинен ошол эле Рита Карасартова, Ыргал Кадыралиева, Канышай Мамыркулова, Кеңешбек Дүйшөбаевдин суроолоруна жана менин дагы суроомо так жооп бере алган жок. Биздин купулубузга толгон суроолорду бере алган жок, аргумент, фактыларды алып келип бере алган жок. Достор, мен ушул жыйындан ушундай жыйынтык чыгарып келдим. Аягына чейин турушубуз керек экен, бизди алдап жатыптыр. Ушундай кыскача маалымат достор, сөздү көп өтпөй. Анан баягы эле деңгел жооп берип жатып суроо бергендерге сен оппозициясың, сенин ниетиң бузук, сен көрө албайсың, сенин акылың жетпейт деген сөздөрдү ушундай лексиконда да пайдаланып атты президентибиз баш болуп. Бир сыйра коркутту, тумшугуңарды каңдаганга чейин барам, эки чөңөрдүн деп Ташиев. Ушундай, эми бул жакта эч кандай сыр жок. Бардык протоколдорду ачыкка чыгаргыла десек, ратификацияга барганда 3 күн мурун чыгарабыз деп айтып атат. Негизгисинен ушул, анан дагы башка журналисттер, жыйындын катышуучулары, блогерлер чыкса дагы маалымат берет. Мен баса белгилүү айтып коеюн, бүт электе чыгып кеттим. Эфирге жаңы кошулгандарга да бир сер айтам. Жыйынга катышып чыктым. Мен өз көзүм менен көрөйүн, кандай аргументтер, фактылар бар экен. Ушул жер алмашууда, жерди берүүдө, жерди алууда биз кандай утуштарга ээ болот экенбиз. Президент менен досу Кыдыршаевич бизди кантип ынандырат болду экен деген мага кызык болгон. Мен дагы ынанып чыктым. Мурдагыдан дагы бекем туруш керек экенибизге, бизди алдап атканына көзүм дагы жетип чыкты да. Ошол себептен достор, мен ойлогом, Садыр Нуркожоевич ушул жыйындын аркасы менен эл макул болбойт деп өзүнүн, Өзбекстан президенти өзүнүн кесиптеши, коллегасына айтып, артка кайтарат го бул кадамдардан десем, жок, булар кемпир абадты бергенге мындай чечкиндүү кадам таштабашыптыр, мындай серьезный настрой коюлушкан да. Ушундай достор, кирип чыктым. Анан калганын дагы ошо Канышай эже, Дил эжелер бар. Алар дагы айтат, Рита эже бар. Анан көп жанагы мындай жагымсыз көрүнүш болду. Суроо бергендердин баарына эле сен оппозициясың да, сенин ниетиң бузук, сени билебиз да ким экениңди, сен акылың жетпейт деп элечи. Мындайча айтканда, эки достон башкабыздын баарыбыз аңкоо экенбиз. Ушундай достор, баарыңарга ийгилик.